бүгүнкү күндүн чактышын чогуу өткөзөбүз. Керемет конокторубуз дагы студиябыздан орун алып келип калган учур. Ал эми учурда актуалдуу болуп аткан темаларды жаратып, сиздерге пайдалуу маалыматтарды бергенге дагы биз ар качан да дап даярбыз. Анда эмесе бүгүн жылнааманы карай турган болсок, аптанын бейшемби күнү, жай мезгилинин эң алгачкы күнү, 1-июнь, жалпы балдарды коргоо күнүнү десек дагы болот. Балдарыбыздын, кичинекейлерибиздин, жожо тайларыбыздын майрамы менен дагы чын дилибизден куттуктайбыз. Бизди көрүп аткан сыналгынын ар жагындагы бөбөк тайларыбыз, бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун дейлем. Ал эми темабыз бүгүн кесип тандоо боюнча дагы атайын бир адисти чакырып отурабыз. Өзгөчө окууну эми гана аяктап, кайсыл багытты тандасам, кайсыл тармакка кетсем болду экен деп баш айланып турган жаштарыбызга кеңеш катарында дагы маалыматтуу эфир уюштурганга аракет кылабыз. Бүгүн Кадамжай районуна караштуу Үч Коргон айылынын тургуну, билим берүүнүн мыктысы, бир үйдүн бактылуу апасы, көп тажрыйбалуу мугалим Абдыбайытова эжекебиз, Абиба эжекебиз студиябызда мейманда. Кош келдиңиз. Үч Коргондон келдиңиз атайын, Кош келдиңиз. Келип калдык ушу жайдын 1-чи күнүндө, мутурайган бөбөктөрдүн майрам күнүндө. Сиздердин куттуу студияңыздарга келип калдык. Студиябыздан көргөнүбүзгө биз дагы абдан кубанычтабыз, эжеке. Негизи эле жакшы башталды бүгүнкү күнүңүз. Буюрса, жакшы. Аллахтын ар бир күнү өзүнүн кулдары үчүн бул берилген бир таберик. Ошого шүгүрлөр айтабыз, Аллах Таалага мактоолор айтабыз. Ошо элибизге тынчылык, жерибизге токчулук, береке тилейбиз. Береке төгүлүп жаткан Баткен жерине, Үч Коргондон, берекелүү Үч Коргондун саламын алып келип калдык. Эң сонун кубанычтабыз. Ал эми сизди мыкты мугалим катары дагы көпчүлүк жаштарыбыз, көпчүлүгүбүз билебиз. Абиба эже десе эле эми дал ушул кесип тандоо боюнча бүгүн кеп калабыз дедик. Жаштарыбызды кайсыл багытка үгүттөйсүз? Кандай кеңешиңизди бере алат элеңиз ушунча тажрыйбаңызга таянып? Бирок ага чейин мен өзүңүз эми тажрыйба дегенден кийин эле дал ушул мугалимдик кесипти аркалап келатасыз. Качан баштадыңыз, кантип башталды? Ошол эле учурда ушунча жылдык тажрыйбаңызга таянып ала турган болсок, эмне алдыңыз мугалимдик кесиптен? Эмне жоготтуңуз? Өкүнүп калган учурлар болдубу? Ошого кененирээк токтолуп, программабыздын көшөгөзүн ачып алалы. Жакшы болот. Биринчиден мен ошол мугалим болгондон кийин биринчи мутурайган бөбөктөрдү бүгүнкү майрам менен куттуктаймын. Өткөн жумада Кыргызстаныбыздын ар бир мектебинен ошол турмуштун даңгыр жолуна учкан бүтүрүүчүлөрдү акыркы коңгуроо майрамы менен бүгүн алар мамлекеттик экзамендерди тапшырып атышат. Ошо бүгүнкү мамлекеттик экзамендердин башталышы менен ушул күндөрдө дүүлдөп мектепти бүткөнүнө 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык, 40-50 жылдык юбилейлерин бүтүргөндүгүн күндөрүн белгилеп жаткан бүтүрүүчүлөрдү дагы куттуктаймын. Ошолордун арасында Шарлотта быйыл менин дагы мектепти бүткөнүмө 40 жыл толду. Куттуктайбыз. Анда учурдан пайдаланып классташтарымды 1983 жылы мектепти бүткөн жалпы курдаштарымды ушул 40 жылдык бүтүрүү юбилей менен куттуктаймын. Бардык бүтүрүүчүлөргө, бардык үй бүлөгө ушу ден соолук, ийгилик, анан изденүү, үй бүлөлүк бакыт каалаймын. Эми жогоруда берген сурооң боюнча мен 1983 жылы орто мектепти бүтүп, Ош педагогикалык институту болчу ал мезгилде, азыркы Ош МООнун физика математика факультетине өтүп, ал окуу жайды бүтүп, 1990 жылдан ушул күнгө чейин ошол педагогикалык кесипте иштеп келатам. Орто мектепте иштедим. Ортодо Баткен мамлекеттик университетинин кызга педагогикалык институтунда иштедим. Азыркы күндө кайрадан ошол Үч Коргон орто мектебинде мугалим болуп иштеп жатам. Директордун окуу жана тарбия иштери боюнча орун басары болуп иштеп жатам.
арада мен дагы ушул миграция маселеси боюнча айрым мамлекеттерге барып иштеп келүүгө туура келип калды. Ошентип ал жерде деле ошол тарбия жаатында алектендим десем болот. Ошо Кудайга шүгүр кесипти туура тандаган экенмин деп ойлоймун. Кесип ошол өзүм тандаган кесиптин үстүндө талыкпай иштеп, бүгүнкү күндө мен окуткан окуучулар байкасам 10 жылдык, 20 жылдык деген кечелерди көрүп жатышат. Мындан демек биздин муундагы ошол 90-жылдары жогорку окуу жайын бүткөн мугалимдер дагы ошо бир тажрыйбалуу мугалимдердин катарына кошулуп калыптырбыз деген ойго келдим да. Убакыт билинбей өтө кеткен бирок. Ошол. Ошентип азыркы убакытка чейин мугалимдик кесипти эле аркалап келатсыз. Азыркы күнгө чейин мугалимдик ошо биринчи окууну бүтүп келгенден баштап эле ошол мугалим биз эми ошондой болгон да ошол кездечи кесипти өзгөртүп кетүү, бизнес тармагына өтүп кетүү же болбосо дагы бир пайдалуураак кесипке өтүп кетүү деген түшүнүк болгон эмес. Анткени биз ошол кесипти тандаганда мугалим болуп иштеймин, балага билим берем, тарбия берем. Тарбиябыз ошондой болгон. Окууну бүттүк, иштедик, буюрса жакшы. Окуп иштеп азыркыдай бир жакшы жетишкендикке жетишип олтурат экенсиз. Мен сурагым келип атат, чет жакта дагы окуу мүмкүнчүлүгүнө жаштарыбыз учурда кызыгат да, ошол мүмкүнчүлүктү түзүүгөчү азыр көрүп аткан көрөрмандарыбыздын арасында дагы жөн эле кыялданып коюшат, бирок ал нерсеге барышпайт же эмнегедир мүмкүнчүлүк болбой атабы. Эгерде ошондой бир мүмкүнчүлүк берилсе, чет жакка барып жашап, иштеп, окуп калса, ошондой учурда жаштарыбыз кандай сапаттарга ээ болуш керек, ал жакта жашап, иштеп калуу өзү кандай, ошол шарттары кандай, кайсыл кесиптер менен кайсыл багытта барыш керек чет жакка, ошол жөнүндө сүйлөшсөк кандай болот? Жакшы болот. Биринчиден ар бир ата эне, ар бир мугалим, ар бир улуумун ушу жаштарга туура багыт беришибиз керек да, кесип тандоо боюнча. Бирок тилекке каршы азыр ушул бюджеттик бөлүмдөргө өтсө, кайсыл бюджеттик бөлүмгө өтсө эле ошол жакка окутуп калсак деген эле маселе көтөрүлүүдө да. Жок, бирок биз ал 5 жылды гана ойлогон мезгилде ошолго көңүл бурса болот да. Бирок адам 5 жылдык алган билими менен өмүр бою өзүнүн өмүр жолун, турмушун, келечегин курат деген маселеде анда такыр башка нерселерге көңүл бурушубуз керек да. Эми бүгүнкү күндө ушул мектепти бүтүп жаткан окуучуларга ушундай кеңеш берер элем, окуучуларга жана алардын ата-энелерине. Ошол бюджеттик бөлүмгө өткөндү эле эсепке албай, ошол өзүнүн кызыккан кесибине ошол багыттагы кесипке тапшырса дейм да. Анткени азыр 5 жыл узак убакытка окшой берет да, бирок 5 жыл деген бул өтө кыска мезгил экен. Ошол 5 жыл чечүүчү кадамды туура тандап, туура таштап, андан туура кесипти тандап барса, ошондо келечекте өкүнүп калбайт да, бүтүрүүчү дагы, ата-эне дагы. Анткени контракт төлөөнүн эле жолун ойлогондо бул бир аз кыска ойлуулуктай болуп калат экен да. Анткени окууну эле эптеп бүтүп алып, андан ары эгер бүтүрүүчү иштегиси келбесе же иштейм эле десе, ал кесипке кызыкпаса, анда бул аракеттер жокко эсе болуп калат да. Эми мен жогоруда айттым, ортодо ушул педагогикалык чыйрымдан башка ошол эл катары эле биздин үй бүлө дагы ушул чет өлкөгө чыкканга же Россияга барып иштегенге зарылчылыгы туулуп калды. Ошол мезгилде мен Бириккен Араб Эмирлигинде бир 4-5 жылдай жашап иштеп келдим. Ошол жерде кыргыз жаштары менен аралашып
эми ал жерде улуу муундагы адамдар жок эсе, иштеп барган, узак убакытка жашап барган улуу муундагы адамдар жок эсе, жалаң жаштар менен, ошо кыргыз жаштары менен мурдагы шериктеш, мурдагы СНГ мамлекеттери менен жаштары менен аралашып жашап, аралашып иштеп, алардын немесинде журулуштум да, жашоосу менен. Ошондо мен ушул Кыргызстандын жаштары, кыргыз жаштары ар түрдүү кесиптерге ээ болуп, бирок ошол Дубай шаарында жашаган жаштарга өзүмчө педагогикалык анализ жүргүзүп жүрдүм да, Шарлотта. Ошондо кыргыз жаштары бардыгы жогорку билимдүү жаштар болушту. Айрымдары 2ден диплому бар, анан сүйлөшүп отуруп, чай ичип сүйлөшүп отурасың, жатаканада дегендейчи, жашаган жерибизде дегенде. Ошондо эжеке мен 2 кесибим бар. Биринчиси финансист, экинчиси юрист, же болбосо биринчим мугалим, экинчим дагы жана башка да, психолог деген сыяктуу. Ошондо кесиптерди аркаладым, дипломду алдым, бирок бүгүн Дубай шаарына келдим дагы. Мая нанын аздыгыдан деген жаштар болду. Анан неме, ошол кесипте анча эле туура тандап алган эмеске, мен апамдын, ата-энемдин сунушу менен тандап алганым үчүн, анан мая нанын аздыгы болгон үчүн, дагы өзүмдү өнүктүргүм келгендим үчүн ушинтип Дубай шаарына келип калдым деген деп сүйлөшкөн жаштар өтө эле көп болду да. Ошондон мен өзүмчө педагогикалык анализ жүргүзүп, демек ар бир адам ошол кесибин туура жүрөгү менен тандаш керек экен, андан кийин ошону сүйүп иштеш керек экен деген тыянакка келдим да. Эми ошол азыр сөзүңүзгө аралчы кечирим сурайм. Азыркы учурда жаштарыбыз арасында бир Кыргызстан деле алалы, канча бир пайыз өзүнүн сүйгөн кесиби менен иштеп атат деп ойлойсуз? Канчасы ата-энесинин сен ушул жаатка кетсең акча көп табасың деген психология биздин мээбизге келип калган үчүн алардын багытында кетип атабыз, бирок жан дүйнөбүз каалабай эмес акча деп атат да бул жагыбыз. Ошондой болуп калды. Эми пайыздык өлчөмүн чынын айтсам айта албайм, бирок дээрлик 90% жаштарыбыз өзү окуп алган адистигинин аркасында иштеп аткан жок деп чечкиндүү эле айта алам. Анткени шарт ошого алып барып жатат. Жанагы эмне десем, күнүмдүк оокат деген бар. Анан кийин миграция күчөп турган мезгил, ишка мисалы үчүн мына өнөр жай жаатындагы адистиктерди алып алган менен, же болбосо IT тармагындагы, мына финансист тармагындагы кесиптерди тандап бүтүп алган менен, ошол өздөрү каалаган натыйжаны берген жумушчу орундарды таппай калган себептүү, тапса дагы анын айлык маянасынын канааттандырбай калгандыгынан улам жаштар ушул башка кесиптерди аркалап кеткен учурларын көп байкап жатам. Эми чакан бизнестерди ачышып, анан миграция күчөп ушу Россияга барып, ал жерде кесиби боюнча эмес, ошол төлөмү жакшыраак, акча төлөмү жакшыраак багытта иштеп кетип жатат. Ал балким мугалимдер, балким ал жакшы медиктер, ал балким жакшы тигүүчү, чебер дизайнердер, бирок барып такыр эле башка багытта иштеп кеткен учурлардын байкалгандыгы сөзсүз түрдө өкүнүчтүү. Эми ошол Дубай шаарында дагы байкаганым, бардыгы эле 2ден диплому бар, же кызыл диплом менен бүткөнбүз. Айрымдар айтышат, мен палан министрликтерде иштечимин, же болсом тиги окуу жайда иштечимин, бирок эжеке ушинтип келип калдым дейт да. Ошондо алар барып, биринчи барганда чет өлкөдө барып кесип менен иштөө такыр мүмкүн эместигине көзүм жетти. Бул жактагы кесиптердин ал жакка барганда ал жактагы ушул немеге деп коет баягы стандарттарына дал келбей калат, жооп бере албай калган учурлар болот экен. Ошондон барып негизинен кыргыз жаштары ушул тейлөө тармагында, ортоңку
деңгээлдеги да официанттан башталып официант, сатуучу, андан кийин мына кыймылсыз мүлктөр боюнча иштеген адистер, андан кийин анан стюардесса, түрдүү компанияларда иштеген, багыттарда иштеген кыргыз жаштары көп. Эми ошондо мен эң негизги байкаганым Россияга барабы, Дубайга барабы, Европанын кайсыдыр бир мамлекеттерине барабы, баланын ошол өзүнүн кесибинен башка өздөштүргөн, өзгө жараша инсандык сапаты дагы роль ойнойт экен да. Мисалы үчүн тилди жогорку деңгээлде билүүсү, анан сүрөт тарта билүүсү, чыгармачылыгы, спорт боюнча, андан кийин ошол музыка, өздүк чыгармачылыгы боюнча жакшы өнөр үйрөнүп, жакшы навыктарга, ык машыгууларга ээ болгон жаштар дүйнөнүн кайсы бурчунда болсо дагы жакшы эмеде, жакшы багытта, өзү сүйгөн багытта, өзү кыскан багытта иш таап кетсе болот экен да. Ошол жактан нанын таап жеп, нанын таап, дүйнөнүн жаштары менен атаандаштыкта өздөрү бир орунду ээлеп ала алат экен да. Анткени Россияда СНГ мамлекеттери эле болсо, башка чет өлкөлөрдө дүйнөнүн баардык точкаларынан келген жаштар менен билими боюнча дагы, тил билими боюнча, тил билүүсү боюнча дагы, инсандык сапаты боюнча дагы, ошо компетенттүүлүгү боюнча дагы ат салышып туруп, анан кийин өзү белгилүү бир деңгээлге жеткендигин байкадым да. Сонун бул да кубандырат, Ооба, кубандырат. Эми ошол жерде эми Баткен эли үчүн чыгарылым чыгарып аткандан кийин Дубай шаарында ошол Баткен облусунан дагы жаштар көп. Айрыкча ошол Баткен кайсы айынан билбейм, ошо Бужумнан болсо керек. Атабек Абдумталипов деген бала бар. Эмеде Магнитогорскийден ушу строительный жагын бүткөн эжеке дейт, бирок Дубайдагы мен деген спортсмендердин күрөш боюнча мен деген Дубайды таныта алган спортсмендердин катарында жүргөн ошо баткендик жигит бар, Атабек деген. Инстаграм баракчасы Атабек Абдумталипов деп издесеңиздер чыгат. Андан башка Самаркандиктен дагы кыздар бар, Баткенден дагы башка балдар бар, мен аттарын бир аз эметип турам. Анан Кызылкая шаарынан жаштар көп, ошо IT багытында. IT азыр дүйнөдөгү бир эң негизги, келечектин адистиги деп аталган ошо IT багытындагы Кызылкая шаарынан ошо түрк лицейинде окуган экен, Кызылкаянын тургуну. Манас университетин, Ататүрк университетин бүткөн ошо Кызылкаянын бир жигити бар. Неме деген, Зохридин деген. Вот ошол бала аябай жакшы IT тармагында дүйнөлүк жаштар менен атаандашып иштеп жатат. Анан дүйнөдөгү эң бийик имарат билесиздер да, Бурж Халифа. Ошол Бурж Халифанын 154-чү этажында дүйнөлүк жаштар менен атаандаш, ошо дүйнөнүн жылдыздарын күтүп алган бир ырчы кызыбыз бар. Үч Коргон айылынын тургуну Болотбек кызы Акмөр деген кызыбыз бар. Анан андан ары Салиева айылынан ушул банк тармагында иштеген бир жашынакай кызыбыз бар. Андан ары Ош шаарынан жаштар көп, Жалал Абад, андан ары Тогуз Тородон бар, мисалы үчүн Талас, Нарын, Ысык көлдөн кыздар, балдар аябай жакшынакай, жакшы позицияларда иштеп жаткан кыргыз жаштары көп. Алардын баардыгы менен сүйлөшүп, алардын ойлорун угуп ичимен сыймыктанганы менен баары бир мындай эне катары, эже катары каерде жүрсөңөр дагы ушул кыргыз боюнча, кыргыз тилин унутпагыла, 10 тил билсеңер дагы, 5 тил билсеңер дагы ушул кыргыз тилин унутпагыла.
кыргыздын кадыр салтын унутпагыла деген энелик сунушумду берип жүрдүм. Ошол Баткен элинен, Баткен жергесинен дагы ошол дүйнөлүк атаандаштыкта дүйнөнүн жаштары менен атаандашып аткан жаштарыбыз бар экен деген ошо Баткен элине сыймыктануу менен жеткирип коюуну туура көрдүм. Сиз айтып атсаңыз, бул жактан Инстаграмдан биз дароо эле издеп таптык. Сиз Таптыңыздар, айткан чындыгында мен билбесем да көпчүлүгү билет болуш керек, ушундай биздин мыкты, кыйын спортчубуз бар экенин көрүп чын эле сыймыктанып кеттик эмнегедир. Ушундай жаштарыбыз көп боло берсин деп айталым. Эми Шарлотта ошол 2020-21 жылдары пандемия дүйнөнү булуктуруп турду. Биз ошол күндөрдө дагы мен ошол Дубай шаарында болчумун. Ошол жерде бул жакта деле карантин болуп атты деп үйдөгүлөр менен сүйлөшкөндө айтып атышты. Бирок Дубайда 24 сааттык карантин болду да. Колубузда телефон, ошо Кыргызстан аман болсо экен, үйдөгүлөрүм аман болсо экен, элим аман болсо экен деген гана ой бизди эмес ээлеп алды да. Ошол мезгилде Чубак ажекебиз өтүп кетти, анан Элмирбек Иманалиев акыныбыз өтүп кетти, Зайырбек Ажыматов өтүп калды. Дагы бир топ Фейсбукта ачсаң эле менен чогуу иштеген эжеке агайлар өтүп кеткендиги өтө мени кайгыртты. Ошол мезгилде 24 саат эле карантинде жата бербейин, Кыргызстанга барганда деле ушул күндөрүмдөн бир эмне жасадым, Дубайда жүргөндө мен өзүм үчүн, эл үчүн, жаштар үчүн эмне жасадым деген бир отчет катары болсун деп Дубайдан жазган салам кат деген YouTube канал ачтырттым, балдарым ачып беришти. Ошол YouTube каналды ачып, ошол YouTube каналда кыргыз жаштары Дубайда кандай позицияларда иштешет, Дубайга кантип келгенде кандай кыйынчылыктар болот, кантип келсе болот, дагы кандай ийгиликтерге жетишсе болот деген маселелердин тегерегинде YouTube канал ачып, ошол жерде ошол Атабек жөнүндө дагы видеоролигим бар. Ошол эгерде Дубайдагы кыргыз жаштарынын жашоосу, жетишкен ийгиликтери кызыктуу болсо, менин Дубайдан жазган салам кат YouTube каналымды көрсөңүздөр болот. Ошол жерде спорт тармагында, офистерде иштеген, IT багытында иштеген, ошол эл аралык деңгээлде Huawei компаниясында иштеген, Fly Dubai, Emirates компаниясында иштеген кыргыз жаштарынан ушундай алган маектерим тартылган видеороликтер бар. Ошол жактан көп ашпак. Ошол каналымдан көрүп, өздөрүнүн Дубайга барып кантип иштесе болот, кандай позицияларда иштесе болот экен деген суроолоруна жооп алса болот. Эң сонун ал жактан да сиздин YouTube каналыңызга катталып койсо болот экен, биздин көрөрмандарыбыз. Каттасаңыздар болот. Дагы пайдалуу маалыматтарды өзүңүзгө алып турсаңыз дагы эң сонун болот экен. Деги эле балдарым YouTube каналын ачып берип десеңиз, өзүңүздүн балдарыңыз тууралуу сурагым келип атат. Үй бүлөңүз тууралуу айтып бериңизчи. Алар деле чет жакка барып окуштубу, ушурда кайсыл жакта эмне кылышат, канча балаңыз бар, ошол жөнүндө кененирээк кеп калам. Жакшы болот. Мен жана Үч Коргондун тургуну деп айттың. Мен Үч Коргондун келини болом. Үч Коргонго келин болгонума 35 жыл болду. Келин болуп бардым эле, эне болуп, чоң эне болуп калган учурум. Кудайга шүгүр, 2 уул 1 кыздын энесимин, учурда 2 неберенин тайенесимин. Балдарым дагы ушу эл катары эле ОРТга барып, Ош технологиялык университетинен, Ош юридикалык институтунан, кызым Манас университетинен окуп билим алышты. Жогоруда айттым го, биздин дагы үй бүлө ошол чет өлкөгө же Россияга барып калуу зарылчылыгы болуп калды деп ошондон улам бир уул 1 кызым ошо Дубай шаарында жашап иштешет. Бирок биринин кесиби юрист, биринин кесиби музыкант, музыкальный жагында окуган. Бүтпөй калды кызым, бирок ошол жактан бүтүп алды. Жана жогоруда айттым го, Бурж Халифанын 154-этажында
Ырдайт деген кыз мен өзүмдүн кызым, эми скромность этип менин кызым деп эдим, эми сурооңо жараша сурооңдон улам айтып калдым. Ошол кызым ошол жакта өзү компания түптөп, Art Fem деген инстаграмдан көрсөңүздөр болот. Ошол Дубай шаарынан Евровиденияга чейин ошол Дубайдын атынан чыгып калды, бирок кыргызмын, кыргызстандыкмын деп. Ошентип кыргыздын бир жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан кара кыз бүгүнкү күндө Дубай шаарында ошо кыргыздын атын чыгарып жүрөт. Ошол мен Дубайда өзүмдүн эле балдарыма энемин, өзүмдүн эле балдарым өнүксө экен, өзүмдүн эле балдарым уурбаса экен деген жокмун. Эне болгондон кийин ошондой оор кырдаалда чет өлкөдө жашап тургандан кийин ушул ар бир кыргыз жашына керек болсо ушул өзбек, казак, орус, украин улутундагы жаштарды деле ушу боорума тарткым келди, эмне дейт, койнума катып алгым келди, баары бир эне деген эне экен. Айрыкча ошондой бир өлүм, өмүр деген күрөш жүрдү го ошондой мезгилде. Ошондой чет өлкөдө жашоого туура келип калды. Ошондой. Эң башкысы сыймыктанасыз учурдалар менен. Учурда балдарым менен, кыргыз жаштары менен сыймыктанам. Кудайга шүгүр. Дагы кандай багытта өзгөртсөк болот жаштарды, дагы кандай нукка, кандай багытка бурсак болот биз жаштарыбызды. Эмнеге дегенде азыр бул нерсени айтса көпчүлүк эле ооба дейт болуш керек. Биз жаштар учурда телефон менен болуп калдык. Биз жаштар сүйүү менен болуп калдык баягы эле. Балким бул нерсе да керек, бирок менимче келечегибиздин пайдалуубузду жакшы куруп алуу үчүн бизге билим жетишпей аткандай сезилип атат да. Балким ошол билимди биз өзүбүз албай атабыз. Балким биз деле чет жакка ооба, балким чет жакка барып окуп келүү мүмкүнчүлүгү бизде да бар чыгар. Кыргызстандын атын чыгарып, дүйнөлүк деңгээлге жетүү кыялыбыз бойдон калып кетпей, аны ишке ашырууну балким биз ойлобой жаткан чыгарбыз, ошол жаатка көбүрөөк буруу үчүн, багыт кылуу үчүн эмне кылыш керек? Нелерди колдонуш керек? Ооба, биринчиден мен ойлойм да, ошо мектепти бүтүп аткан, бүткөнгө чейин эле ошо өспүрүм курактан өтөт го, мындай кесип тандоо, келечек, жашоо деген тема менен сүйлөшкөндө ошо ата-энелер бала менен ошо экөөбүздү маңдай тескей отуруп, эне же болбосо ошо мугалим мектепте балага турмушта даңгыр жол жок, турмуш бүгүнкү телефонду кармап туруп эле ютубтан же инстаграмдан көргөндөй тептегиз ийгилик оп-оңой эмес. Ал үчүн момдай кадамдарды басышың керек деп туура багыт беришибиз керек да. Бүгүнкү күндө өзүң айткандай, жаштар китеп окубай калдык, окубай калдыңар деймби же калышты деймин же. Калышты ошол китеп сүйүү менен болуп кеттик деп атасың, туура. Сүйүү менен бизден жогорку муундар деле болгон. Бирок ошол сүйүүнүн чеги, сүйүүнүн баалуулугу, артыкчылыгы деген сыяктуу нерселерди кавычкан тырмакчанын ичинде баса белгилеш керек да. Ошо сүйүүнү элиңе болгон сүйүүң, мекениңе болгон сүйүүң, ата-энеңе, улутуңа болгон сүйүү, кесибиңе болгон сүйүү, эртең буюрса үй бүлө күтөсүң, туруктуу үй бүлө күтүп, турмуш жолдошуңа болгон сүйүүң бекем болуш керек. Балалуу болгондо эне катары, ата катары үй бүлөңө болгон сүйүүң, балдарыңа болгон сүйүүң деген сыяктуу нерселерди балага жеткириш керек да. Сүйүү деп эле койбой, сүйүү момдай деп баса белгилеп көрсөткөн жакшы деп ойлойм да. Анан сөзсүз түрдө үй бүлө күтүүгө дагы даярдаш керек экен да балдардычы. Даярдоо, андан кийин ошол тарбиянын түрлөрү бар го эми. Экономикалык тарбия өтө керек экен. Бүгүнкү күндө диний тарбияга дагы муктаж болуп атат жаштар. Дене тарбиясына дагы, туурабы, акыл тарбиясына, адеп ахлак ушулардын баардыгын мугалим дагы, ата-эне дагы, эже дагы, жеңе дагы ошол эртеңки келечек несине ошол жакшылап түшүндүргөндө бала туура жолду тандаса керек деп ойлойм да. Туура жолду тандап жаткандыгына күбө да болуп жатабыз. Туура эмес болуп калып, үй бүлөлөр тез арада бузулуп кеттүлөр, инстаграмдан эле таанышып,
сүйлөшүп, укмуш сүйүү, укмуш пара болот, укмуш үй бүлө болот деген прогноздорубуз, божомолдорубуз бир айдын ичинде, жарым жылдын ичинде быт-чыты чыгып кеткен учурлар бар. Көп тажрыйбалуу инсан катары дагы сүйүү темасында өзүңүз сөз баштап калдык. Эми кыскача эле кыстырма катары айта кетсеңиз, сүйүү кандай болот? Сүйүү бул эми мындай да, мындай жашың улгайган сайын бардык нерсе ушу бир неме болот экен да. Эмне дейт? Ачык болуп калат экен да. Бүгүнкү күндө жаштар сүйүү деген нерсе кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин ал жек көрүүгө да айланып калган учурлар болот экен. Бүгүн мен түптүс кетип атам деген ой, багыт ал өтө адашуу менен жаңылууга айланган учурлар да болот экен. Ал үчүн сөзсүз түрдө үй бүлөнү адеп ахлакты туура багытка бурган, азыр айрыкча мына психологиялык багыттагы сабактар, тренингдер, өнүктүрүүчү сабактарга деле ушу катышып жакшы натыйжа алган жакшы нерсе окшойт деп эме болуп калдым да, жыйынтык чыгарып калдым. Сонун айтор, сиз менен сүйлөшүп отурсак кечке да чейин деле сүйлөшүп отургум келе берет экен. Жаштарыбыздын жакшы бир багытта иш алып баруусу, алардын жакшы бир багытты, кесипти тандоосу бул мамлекетибиз үчүн дагы эң бир оң таасирин тийгизет болуш керек. Ар бириңиздердин кылган эмгегиңиздер, ар бириңиздердин жаштар үчүн, мамлекет үчүн кошкон салымыңыздар чоң экенин билебиз ар дайым. Биба эже чындыгында убакытыбыз ушинтип соңку мүнөттөрүнө багыт алып баратат. Жаштарыбызды жакшы бир жака багыттап аларды үндөгөнүңүз үчүн рахмат айталы. Пайдалуу эфир болду деген ишеничтебиз. Дагы болсо ата-энелерге, жаштарга болгон кичинекей кеңешиңиз болсо айта кетиңиз. Анан соңку эркин микрофон дагы узатайын куш. Рахмат. Эми бүгүнкү күндөгү бүтүрүүчүлөргө, мектеп бүтүрүүчүлөрүнө, мына жогорку жана орто окуу жайын бүтүп жаткан бүтүрүүчүлөргө мен тажрыйбалуу мугалим катары, ошол ата эне катары бир топ кеңештерди айткым келет да. Биринчиден, адам кандай шартта болсо дагы, каерде болсо дагы ошо адамдыгын сактап калуу эң биринчи маселе деп ойлоймун. Экинчиден, өзүнүн улуттук анан ошол динин бекем кармап калуусу, аны азыркы күндө өзүңө белгилүү, өзүбүзгө белгилүү динин өзгөртүп аткан жаштарыбыз толтура. Ушул күндө Кудайыбыз сактасын, жынысын өзгөртүп аткан жаштар дүйнөлүк практикада өтө көп болуп атат. Ошол жагына көңүл буруш керек. Анан эң негизгиси кесипти, жүрөгү менен сүйгөн кесипти тандоо. Андан кийин ошону тандоого багыт берүү, андан кийин сөзсүз түрдө ата-энелер, жаш ата-энелер, бүгүнкү күндө балдары мектепти, жогорку окуу жайын бүтүп жаткан, орто мектептерде окуп жаткан ата-энелер ушу кымбат телефон, кымбат айфон сатып бергенден көрө ушу балдарыңардын тилин өнүктүрүүгө, англис тилин, кытай тилин, корей тилдерин үйрөнүүгө басым жасашса деп ойлойм да. Анткени дүйнөлүк атаандаштыкта англис тилин билбеген адам дүйнөлүк атаандаштыкка чыга албайт. Чыга алмак түгүл, тизиле да албайт да жанагы. Ошон үчүн тилди үйрөнсүн. Биринчиден адамдык сапат, анан тилге басым жасасын. Андан кийин ошол дене тарбиясы, сүрөт, чыгармачылык багытына дагы ушу басым жасаса, анткени кайсы жерде болбосун спорт болот экен, кайсы жерде болбосун музыка, кайсы жерде болсун кол өнөрчүлүк, бул адамды коштоп жүрөт экен. Кайсы кесипте иштебесин, ал Кыргызстанда болобу, Россияда болобу, чет өлкөдө болобу, ошон үчүн балдарын ошол багытта дагы билим, анан ушул музыканы черте билгенге, комуз черте билгенге, пианино, спорттун түрлөрү, гимнастика, күрөш, кандай, анан сүрөт тартуу боюнча сөзсүз түрдө, анткени чет өлкөдө балдарга инвестицияны аябай куюшат экен да.
тил да үйрөтүшөт экен, кол өнөрчүлүк дагы, сүрөт өнөрү дагы, спорт дагы ошондо эгерде чет өлкөгө барып калса, ошол багытында жумуш таап, жакшы карьераларга жетишүүгө толук шарт бар экен да. Эркин микрофон кыргыз элине. Эми эгерде Дубай шаарына барып иштесем кандай болот деген ой пайда болсо, жаштарга кайрылат элем да. Европага баргандагыдай, Америкага баргандагыдай виза ачыш керек, жанагыдай Шенген виза, дагы кандай визаларды ачыш керек деп ойлонбостон эле туристтик компанияларга барып, 3 айлык визаны ачтырып, сөзсүз түрдө тияка бияка туда обратный билетти алып, Дубайга барып, резюмелерди даярдап, ошол жерден компанияларга барып, таштап иштеше берсе болушат. Андан кийин сөзсүз түрдө эгерде Дубайга барып, чет өлкөгө барып иштөөнү кааласаңар, сөзсүз түрдө тилиңерди баштапкы деңгээлден ортоңкудан жогорку деңгээлде болгондо гана барыңыздар. Анткени Москвада иштеп барып эле анан Москвада ойлоп барып алышат да, барып алып туруп жумуш таба албай, чөнтөгүнө дагы, өзүнүн психологиялык жактан дагы кичине травма алып кайткан жаштар, сокку жеп калган жаштарды көп эле көрдүм. Ошон үчүн тил үйрөнгүлө балдарын, кыздарын. Дүйнөлүк жаштар менен атаандашканга толук шартыңар бар, дүйнөгө жол ачык, илимдүү жаштарга, тил билген жаштарга, ар тараптан өнүккөн жаштарга дүйнөгө жол ачык. Бардыңарга ак жол каалайм, ийгиликтерди каалайм. Сизге дагы ийгилик каалайлы. Бар болуңуз, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде ушундай өзүңүздөр көргөндөй эле жаш жаңы гана окуусун бүтүп алып, кайсыл багытта иш алып барсам, кайсыл багытта кетсем деген суроолоруңузга кененирээк Абиба эжекебиз жооп берди окшойт. Сизге болсо ийгилик каалайбыз. Анан дагы урматтуу көрүүчүм, эфирди көрүп жетишпей калсаңыз, капаланбаңыз. Биздин YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбызга башпаңыз. Ал жакта дагы биз барбыз. УТРК Баткенди издесеңиз, ар бир жактан сиз менен дос болууга кызыктарбыз. Ал эми эфирибизди жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде Кадамжай районуна караштуу Үч Кургон айылынын тургуну, билим берүүнүн мыктысы эжекебиз, тажрыйбалуу мугалим Абдыбаитова Абиба эжекебиз болду. Көздөгөн жериңизге аман эсен жетип алыңыз. Буюрса кызматташууга ар качан да даярбыз. Бүгүнкү эфир үчүн ыраазычылык билдирели, пайдалуу маалыматтар үчүн дагы. Рахмат, силердин дагы ушул коллективиңерге, ушул жаркыраган куттуу студияңарга, ушул медиа борборуңарга чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Жаштарга, ушул Баткен элибизге, кыргыз элибизге пайдалуу берүүлөрдү талыкпай чыгарып, элдин кызматында болуп жүрө бериңиздер. Кызматтабыз. Ал эми бүгүнкү чактыш программасыны Шарлотта Ишматова алып барды. Кадр артында эмгектенген кесиптештерге дагы ыраазычылык билдирүү менен биргеликте жыйынтыктайлы. Баткен телеканалынан эч кайда алыстабаңыз. Жакшы, пайдалуу эфирлерди уштуруп бергенге ар качан да даяр.